Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабакка баарыбыз даярбызбы? Маанайыңар кандай? Сабак башташтан мурда баарыбыз бири-бирибизге жагымдуу маанай тартуулайлы. Каны эмесе баарыбыз апаларыбыздын жүзүнөн сүйүп коелучу? Балдар, азыр кайсыл мезгил? Ким айтат? Туура, азаматсыңар. Азыр көз мезгили. Бүгүнкү өтүлө турган темабыз көз мезгили. Анда кун коюп угуп турабыз. Көз мезгили сентябрдын аягынан баштап октябрдын ортосуна, кээде аягына чейин созулат. Абада өзгөчө күзгү жыпар сезилет. Жаңы чабылган чөптөр жана кыпкызыл болуп бышкан алмалардын жыты. Табият ачык күзгү түстөргө боелот. Бул мезгилчеде бак-дарактардагы жалбырактар сары боекко боелот. Түндүктө жашаган келгин канаттуулар түштүккө көздөй учуп кете башташат. Жана дагы көз мезгилинде жаан-чачын көп болот. Балдар, силерге кандай мөмө-жемиштер жагат, айткылачы? Азаматсыңар. Мага карагат жагат. Ошондуктан мен силерди да карагаттарым деп атагым келип турат. Силер үчүн карагат аттуу ырдап берейин. Мени менен чогуу кошо ырдайсыңарбы? Кеттик анда. Биздин тоонун карагат бышып турат салалап. Жей бер бирок сындырба, ыйлатканың жарабас. Карагат, карагат, кара мончо карагат. Азаматсыңар. Балдар, бул сүрөттү карагылачы. Бул жерде 6 жер жемиштин катылган сүрөтү турат. Бул жерден карагат деген сөздү таба алабызбы? Жакшылап карап көрөлүчү. Азаматсыңар. Силерге суроо дагы. Бул 2 сүрөттү карагыла. Кайсыл биринде көз мезгилин көрүп турасыңар? Биринчи сүрөттөн көрүп турасыңарбы? Же экинчи сүрөттөнбү? Азамат, экинчи сүрөт. Бул көз мезгили. Бүгүнкү сабак силерге түшүнүктүү эле болдубу? Үйгө тапшырма, баарыбыз көз жөнүндө сүрөт тартабыз. Анда эмесе, саламатта калгыла.